Силер ойлогонма, мен бергенмин деп эртең Силер эки оор урушсуңар ме карап турайын. Реально финансовый өзүңүздүкү, чында мына меники автоунам бар, үйүм бар сыяктуу. Эмне байлыктарыңыз бар, ушул чыгармачылыкка кирип эмнеге жетиштиңиз? Бүгүн дагы өзгөчө мындай мен мактанбай эле коеюн. Мен мактанбайын десем мактанышат да ушу. Мен өзүмдү жакшы ушу чыгармачылыктан жакшы жакын көргөн байкелердин бири келип отурат биздин эфирге. Бүгүн бизде конокто эми могул жерде айтпайбыз, бул ырчы, анан мынча клипи бар, ырдайт, футбол ойнай алат деп мактабайбыз. Бул жерде ар ким өзүн өзү макташ керек. Мисалы, ырчылар. Силер го эки оор мындай оштонсуңар. Мен таластандым. Бул жерде энди жөн отургула дешет. Азыр мактангандар мен баштаганда токтото албайбыз. Жем али, монтип айтпайбыз да биз, биздин Кыргызстандын эң патриот, Кыргызстаным деген чыгарманын аткаруучусу Омар. Мен деле мактанганда болбойт, көп эле конкурстар жеңип эле жүрбөйбүзбү? Биякта эмне жөн эле келип турасың. Ошону элге айтпасак деле өздөрү билип турат да уже. Эл и так билет да, зачем? Жок, Омар, бул долбоордун максаты жан дүйнөң кыйналып кетет го айтып. Жок, бул долбоордун максаты именно мындай элдер ушул сени башка тараптан да билсин, ошого үлгү алсын деген ой пикирде ошондой жасайбыз. Анан бул жерде бир жамандап же бир жакшылап болбосун деген ойдобуз. Анан эми буга чейин деле бизде мактаныч эмес го, 370 000 YouTube'da Asat Production YouTube каналында подписчигибиз бар. Мактаныч эмес го, бирөө да жаман сөз жаза элек. Ошол бул программанын ушул автору Актилек болгонуна карабастан мактаныч эмес го, көркүн мен ачам. Мына бүгүн сен да келип калдың, эми экөөбүз ачабыз. Жок, эми өзү ачат. Бул жерде уже моюнга айта албайм. Не факт. Эме башында эле айтып коелу, биздин долбоорубуздун башкы демөөрчүсү чыныгы Кыргызстанда өзүбүздө иштелип чыккан продукция. Үйгө келгенде деле дастарконго нанга караңыз дейт. Биздин дастарконубузга караңыз кана. Бисмилла. Кыргызстандын чыныгы продукциясы биз Максат акем экөөбүз патриот болгондуктан сиз деле патриотсуз да. Жана Кыргызстаным деген чыгарма менимче мындай биринчи орунда турат болуш керек. Кыргызстанда баягы патриоттук чыгармалардын арасында. Баягы Чубак ажы деле айтат го, биздин өзүбүздүн суусундуктарды өзүбүздүн баягы предпринимательдерди колдош керек депчи. Анан кийин өзүнүн өндүрүштү колдосок болбойт. Бул дагы ошо аз болсо дагы биздики деп ошо өстүкүн жеп, бул салым кошсок, биздин кыргыз байыса жакшы го. Ал мамлекетибиз байыса, ал биз байыганыбыз. Буга чейин деле кукурузда жеп жүргөнбүз, бул кандай экен даамы мондай бир өзүндө өзгөчөлүк болдубу, бир айтып берсеңиз. Мага бул шоколадный караганда монусу көбүрөөк жакты. Эмнегедир бул. Почему знаешь, да? Себеби дегенде мында адамга жараша бет жүз. Үч чети биздин Кара Суудан чыгат. Кара Суу менин район. Кыргызстандын эң чоң району. Эми мактаныч эмес. Анан эме жалпы көрүүчүлөрүбүз менен саламдашып, өзүңүздү бир аз мактап кетсеңиз. Өзүңүздү. Мактанганда болбойт. Садик кезим менен эле көп жакшы ырдайсың деп айтчу. Анан ушул кичинекей кезимде манас айтчым. Эсимде негизи ырчылык карьерамды дейин, ушул сахнага чыккан биринчи кадамдарым меники манастан башталган да. Манас айтуудан. Ошо кичинекей кезимде эле ошо айтат, баягы отуруп манас болуп тур, манас атка конуп тур деп дальше оюңан чыгарып кетишкен, короче. Ал мынтиптир, анан бул менен коңгурбай менен урушуп тур, анан сайып салып тур, анан уруп коюп тур делечи. Анан ушул сыяктуу башталган. Ошо негизи мен ырдап деле көрүп, эми ырдаганга мактанганда болбойн. Backstreet Boys деген группа бир чоң. Билбейт ал, мага айт. Backstreet Boys деген группа. Нар карап койсо, Оода мени карабай калды. Мен деле билем ал айтып. Билем алар. Backstreet Boys деген группа себепкер болгон.
Кудайга шүгүр. Ооба, мына билет экен го. Сиз кайсысын билесиз? Let's go. Жо эми ал Максты карадым, себеби биздин поколениянын убактагы музыка да. Анан эме биздин максатыбыз көбүнчө ушул передача долбоорубузда байлыктарды сурайбыз да, бир аз байлыктарга тийишебиз, эч жерде айтылбаган жерди бизде айтасыз. Эми байлык дегенде биринчи бул үй бүлө, ата эне, бир тууган бул, эми баа жеткис байлык, бул жака алып коебуз. Ал жөнүндө айтпайбыз. Реально финансовый өзүңүздүкү, чында мына меники автоунам бар, үйүм бар сыяктуу. Эмне байлыктарыңыз бар, ушул чыгармачылыкка кирип эмнеге жетиштиңиз? Мен өзүмдү прям баямын деп айта албайм. Чтоб мындай, ох, мен ырдап анан мондай жетсеңер болот деп мындай. Себеби дегенде баягы тилекке каршы деп айтайын, Кыргызстанда звездная жизнь жок да. Деп ойлойм да. Не, бул мындай финансы свободный болуп, мисалы Американын ырчылары аякта бизде мисалы ыр жаш керек дегенде клип тияк бияк бюджеттерин эсептеп башым ооруп кетет го. Аларда андай жок да. Кандай клип тартсам деген ойда аларда в основномчу. Ошондо сизде канча эмне бар айтсаңыз? Бишкекте үйүңүз барбы? Кудайга шүгүр. Бишкекте Алтын Ордодо чоң үйүм бар. 68 квартира, комната деп коесуң. Жок, так. 69. Мактанганда болбойын. Мактаныш керек экен бияктан. Так. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 комната үй бар. Целый подъезд сатып алып. Бир подъезд. Жок, эме бул эме эмес. Мен себеби дегенде мен Кудай буйруса деп ушул ниет менен салгам да ал үйдүчү. Мен көп балалуу болом депчи. Иншалла көп балалуу болом. Көп балалуу болом. Андан ары дагы Алла Таалам насип этип колуман да көрөк нерсе келип кала турган болсо бир 45 комната. Эки бир жетим баланы өзүм карамагым алам депчи. Ушул ниетим менен ар бир балам өзүнүн комнатасы болсо деген баягы оюм бар болчу да. Ошол ниет менен салгам. Автоунамыңыз бар? Автоунам бар. Үй бар экен, 9 комната, Үй бар. Автоунам бар. Самолет? Самолет. Талас. Заказ кылып койдуңуз, коюсузбу? Криштиану Роналдо сурап турду эле ал. Ошо. Ырдан тышкары, может бизнесиң бардыр. Барбы жокпу бизнесте? Может, биз билбеген кандайдыр. Негизи майда чүйдө бизнесибиз бар эле. Хлебобулочный жактан иштеген жерлер бар болчу. Мактаныч эмес го, Омардан нан бар эле деп. Анан бир убакта машинелер бар эле алып саткан. Эмне бар эле? Таласта токоюм бар болчу. Ох. Вот это очень интересно. Майда, бул прям иштеткенге жетишкен жокмун. Аны сатып салдым. Секин айтып койдуң го. Бирок Кудай буйруса азыр жакын арада жакшы бизнестерди баштап атам. Бир күндө канча сом акча тапкансыз эң көбү? Эң көбү. Бул өмүрүңүздө бир жол боло турган нерселер болот го, бир жол ушундай. Бир күндө, бир күндө мисалы. Где-то бир 5 миң, может 6 миңге чейин тапсам керек. Рубльбы? Да. Доллар. Доллар, а? Мен бир жолу жаңы жылда 5 миң бирдеке болгон, баягы жол киресин бирок өзүм чыгаргам да. Ошондо где-то 5 миңди округлять этип койсок болот. То есть это бизнес или ыр или что? Ыр менен. То есть той в разных местах или это концерт? Жок, концерт. Потому что кээбиркилер аз тура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да. Жок, концерт эмес. Барып именно ырдап бир жерден ушу 5 миңден кичине ашыгыраак доллар алган болгон. 5 миң доллар десек, ал 5 миң долларга максатка 2 жыл иштейт да. Мактаныш эмес го. Бул жерде да. Ошол жерде иштейт 2 жыл. Мактаныш эмес го, ошондо Омар мырза ырдап 5 миң доллар тапкан күндөрдө болгон. Сиз 2 жыл чоң жертва болгондо ошо 5 миң доллар тапкан. Себеби эмнеге эстеп кеткеним себеби эме болду да. Жаңы жылда болчу да. Жаңы жыл күнү Таразда эме акимдердин ошо резиденциясында ырдагам. Корпоративный вечеринка. Ошол.
Так, кийинки суроо эме, сиз билесиз, мындай стилиңиз өзгөчө, мындай башкачылардан, башка немелерден өзүңүзгө абдан жараштуу кийинип жүрөсүз. Европанын стандартына да жооп бересиз, боюң узун мындай. Эми көрүп эле жүрөсүз да, эми баары билип эле жүрөт. Анан сиз ушу кийимдериңиз бир эң кымбат кийген кийимиңиз, качым-шымыңыз. Эми астында мындай качым-шымдарды көп кийсиз, билебиз. Ошол качым-шымдарыңыздын эң кымбаты канча? Эң кымбаты. Рамсейден алгам. Эң кымбаты 42 000 беле ушундай болчу. Долларбы? Жок, сом эле. Рамсейди билбейм. 42 000 сом. Канча клипиңиз бар? Так. Клиптерден саны. Баягы күнү эсептегенбиз, ошондо клипте эсимде жок, бирок ырлардын саны канча эле 60тан ашык болчу. Ошо канча? 60тан ашык. Мактаныш эмес го, 60тан ашуу, 70ке чейин. Ошо ушундай эсептөө точно 61 бирдеке эле. Ошо клип болсо где-то 20 тегерегинде болот. 20 тегерегинде. Эми ар бир клип мисалы үчүн ар кандай бюджет талап кылат. Бирөө аз болуп калат, бирөө көп болуп калат. Ушу эң көп бюджет сарптаган клипиңиз. Смешно от слова бюджет. Жок, анда деле эмес. Эмес го. Клиптин бюджети негизи өтө деле көп сарптаган эмесмин клипке. Нет, ну самый дорогой из этих всех. Эң кымбат ошолордун арасындагычы. 23-түн эң кымбаты. Канча акчага кеткен? Бюджет $2000 чейин кеткен. Кайсы клип? Эсимде бар. Ошо Мирлан Саткынбаев тартып берген. Тилекке каршы, бирок кичине клип ойдогудай болбогон. Себеби мен өзүм баягы режиссер сыяктуудай болгом. Ошол ырдын аты Жубайма деп клип. Бирок негедир ошол клип наоборот эң кымбат эмес, мындай обычный клиптерде окулганда. Сиз башка өлкөгө барып калдыңыз, бир 5-6 өлкөдөн чогулдуңуздар, ар бирден өкүл. Сиз Кыргызстандын атынан бардыңыз. Сизге дагы эле ошол 1 минутта убакыт. Сиз ошол жерде туруп Кыргызстанды макташыңыз керек. Алар сиздин сөзүңүздөн Кыргызстан кандай экенин уже түшүнүп жетиш керек. Түшүнүктүү эле болот. Всё, маселе эмес. Анда 1, 2, 3 баштап. Кыргызстаным, кыргыз деген улут өзү өтө эски тарыхы бар, тектүү улут, асыл улут. Тарыхы ушунчалык терең, 3-чү кылым, биздин заманга чейин 3-чү кылымдан бери тартылып келген тарыхы бар. Кыргыз деген улуттан көп улуттар тараган. Кыргыздын тарыхы ушунчалык чоң, ушунчалык терең, бардык улуттарды камтыган тарыхы бар. Бизден коркуп Кытайлар чеп курган. Манаста айтылгандай, бул жагыбыз Япониядан, тигил жагыбыз Европадан бүткөн чоң территориябыз болгон. Кыргыз деген ушунчалык таланттуу, таланттарга бай, чоң-чоң залкарлар чыккан. Жана биздин аталарыбыз ушунчалык асыл адамдар болгон, ушунчалык зирек адамдар болгон. Жер эң бир жакшы бейишин алып биздин урпактарга белек кылган. Стоп. Ушул жер эң сонун менен жыйынтыкталып калды окшойт, бир болсо. Нерсе кайып кылуу болот. Мага жагып уже жанагы өзүм дух алып мындай ата бабалар büyük бар улуттар бизден, даже бизден коркуп чептер салынган дегенде денелерим чыркырап. Менен дагы эле коркоо экен ошолор. Андай болбой. Жаныңда канча нал алып жүрөсүң? Мындай так, примерно. Вот сейчас сколько есть? Азыр жаның. Сейчас в машине? Жок, ошо. Примерно бар да. Негизи мактаныш менен прям нал көтөргөн аз болуп калды. Акыркы убак себебинде жетет бизге. Мактанганда болбойм. Карантинде койсо. Менде Optima банктан платиновый карточкам бар. Ал жерде өзүлөр билесиздер, кэшбэк. Мактаныш эмес го, буга караганда. Конкурска өтөсүзбү же мен айта берейин конкурста? Буга караганда көбүрөөк. Брат, вот смотри, мактаныш эмес го. Бул сенге караганда деле мен мисалы үчүн бир 6 тил билем да, переводчик мененчи. Сен канча тил билесиң?
мактаныч эмес. Переводчик менен? Бетинен алып тил билген окшойт. Переводчик менен деди. Вот. Алты тил билебесе, полиглотты айтайын да колчу. Мактаныч эмес го, бир 18 мамлекетти картадан көргөм, ошону айтып коеюн дедим. Ошо бөлүк-бөлүктөрдөн бирөөсүн өзүңө танда тамгалардан. Калгандарыны уровень менен көтөрүлө берет, мыратандар. Мисалы үчүн көрсөң. Таластан Омарбек эс тым тамга. Эми мага бир тамга тандап бериңиз, экөөбүз ойнойбуз да. Мактаныч эмес го. Мы тамгасы же болбосо максат, Если Омар уткузуп койгон болсо, бизге отжимание жасап берет. Да? Смело го. Вот. Актилек уткузуп койгон болсо, не кылат? Гонорарын албайт да. Актилек. Оп-оңой эле. Мактаныч эмес го, мен муну бир кол жазмаңа ылайык болуп калды го, братан, жакшы жаз. Актилек уят кылба азыр. Нерде экөөбүз отжимание кылып жүрбөйлү. Ошо мы тамгасы, сеники ты тамгасы, брат. Омар айтып коеюн дагы, эң оңою. Мактаныч эмес го. Буну биздин Асад Production операторыбыз ошол жигит 48 секундда жазап койгон. 48 секундда да? 48 секундда да чогултуп койгон. Чо, стоп! Базар жок. Базар жок. Мы тамгасын чогултуп койду тетеги. Как она есть? Уткузуп койдуң? Ооба. Омар. Конечно, утулганда Бишкекте. Эми утулгандан кийин жана жаштыгымда манас айтканмын, арыдай ойдоо кылып эле айтып эле ырдап салганмын дедиңиз. Эми бизге бир ушу мактаныч эмес гону мактап бир манас айтып берип коесуз. Импровизация. Импровизация. Бир минут, өтө эле көп эмес. Өзүңүз мындай бир аз. Эстине деле жок уже манас. Ошо айтылсо, айтайын бизге болот. Акта көрдүң. Деп туруп айтып коесуз. Мактаныч эмес го деп. Hey, қаңқор манас батырың, қара бір қатын алғаны, қанатасы жақыппай, қалқына хабар салғаны. Ondan кейін сөздерін Омар ұнытып қалғаны, ошол кезде мақсат. Қол чап көрдің, қол чапсаң ша бұрылатын. Мақсат чапсын. Омар бас жолы. Бұл өзіміздің продукция. Омар, 3 семерки знаешь, да, что это? Конечно. Выигрыш. Это дамду кукуруза, анан ойынчук. Фортуна, да? Анан эң негизгиси могу көбүнөн балдарга оюнчук чыгат, ичинен чоң эле оюнчук, жакшынакай машиналар. Анан кызым ушундай сухариктер жеген жакшы. Анан могу кызылынан кыздарга оюнчук чыгат. Анан бул эч кандай химикат жок. Чыныгы биздин өзүбүздүн жүгөрүбүз, мекебизден жасалган. Макка, кара суунун маккасынан жасалган. Эми, урматтуу достор, дагы да болсо ошол биздин демөөрчүбүз 3-7 кукуруздарына ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле Лев Толстой кесилишиндеги чуйгун чайканасына бизге ар убак тамактандырып, тамактары менен ушул убакта бизди камсыз кылып атат. Жана ошондой эле Мен досум, меники дейин десем ишенбей калып атасыңар. Мен досумдун ошол Royal Karaoke барга өзгөчө ыраазычылык билдирет. И жыйынтыктардан мурун Омар сага жыйынтыктоочу сөз. Негизи оштон досторум келгенде, бир туугандарым келгенде эле бир жакшы сезимдер пайда болот. Анан Бишкекке келгениңиздерге кош келиптирсиңер. Үч күндөн бери ушул жерде иштеп ушундай жакшы долбооруңар Кудайым буйруп жана кызда жакшы сөзү бар го. Ишиңер ийгилик болуп, итиңер чөп жесин. Сен болсо жана Келер, брат, сразу. ХБК жакта эле, ХБК жакта дейм. Баратканда эме бар. Бир кафелер, ошо көчөнүн атын билбейм, бирок бир жарык болуп туруп, түндө деле иштеп турат. Ошол жерде майда манты сатчу эле мурун. Пияз менен. Пияз менен бир пакетке алып, пияз менен, уксус менен. Ошого силерге аманат болсун, мен атынан жеп койгон. Жеп видео кылып сөз жөнөтөбүз барганда. Жеп туруп, мактаныч эмес го, Омар сен атынан жеп койгон. Биз передачанын аягына кошуп койгон. Сөз кошуп коебуз. Биристи кемситкенден көрөк мактап туралы, мактанып туралы. Бул эң жакшы долбоор. Силерге ийгилик. Рахмат сизге дагы келип бердиңиз. Өрүстө ушун менен эфирибиз өз жыйынтыгына чыкты. Жалпыңыздар менен кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Мактаныч эмес го. Бүттү мына мактаныч эмес. Омар,
Sizин брат. Спасибо, что пришел. Не так стыдно было, братан. Азыр немени